2009-жылы дал ушул биз турган Бегабад өткөрмө бекети эки мамлекеттин ортосундагы мамилелердин солундашынан улам жабылып калган болчу. Ал эми 2023 жылдын сентябрь айынан кайрадан бул жер өзүнүн кызматын калкка көрсөтө баштады. Бул эки мамлекеттин ортосундагы достук мамилелердин чыңдалышына алып келүүдө. Мындагылардын берген маалыматына бүгүнкү күндө мына ушул Бегабад чек ара өткөрмө бекетинен күнүнө 5000 чукул кул жаран кирип чыгышат. Биринчи адам жаран келгенде өздөрүнүн тактоочу документтерин көрсөтүшөт. Андан кийин биз бул жактан текшерүүдөн өткөрөбүз. Бизде баары заманбап, техникалардын баары заманбап, жакшы деп беришет. Баардыгы чиповой, данныйлар баары чыгат, жакшы өтүп жатышат, тез эле өтүшөт. Азыркы шарттар жакшы, абдан 2-3 күндөн бери өтүп атабыз. Мына ата-энем жашайт бул жакта барып келип, Өзбекстанда. Мурда кичине кыйыныраак эле. Ташкент менен барып через Бишкек келет элек. Кыйла жол жүрүп, убактыбыз жолго эле өтүп кетет эле. Азыр жакшы болуп калды. Мамилелер жакшы, бу жерден баардыгын текшеришет. Мыйзам негизинде. Мен 3-чү жолу өтүп атам. Келебиз, оңой эле 10-15 мүнөттө текшеришет, бар жокту мыйзамды текшерип, анан өтүп, кайра келгенде да күтүп алат. Сотрудничество жакшы баардыгы. Бул жерде биздин постон жеңил машиналар гана өтөт. Ошого биз биринчи көңүлдө Кыргыз Республикасына кирген, чыккан машиналарды мүмкүн эмес нерселерди аныктоо үчүн текшеребиз. Текшергенде биринчи кайсыл жерге бекитилиши мүмкүн, ошолорду карайбыз. Мындайча айтканда тайниктер. Бул атайын жабдык. Муну баягы көрүүгө мүмкүн эмес жерлерди көрө алабыз. Бегабад автожол көзөмөл өткөрүү пунктунда бүгүнкү күндө шарттар аябай жакшы түзүлгөн. Жарандар үчүн жана бул жерде кызмат өтөгөн аскер кызматкерлери үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Өзбекстанга өтө турган болсо, Ош шаарына барып, бул жерден 100-150 километр жол жүрүп, анан Өзбекстанга өтүп жүрүшкөн. Азыркы учурда бул жерден кыска жол менен эле Өзбекстанга кирип, туугандары менен көрүшүп, катташып, кайра келүүдө. Бегабад автожол көзөмөл өткөрүү пунктунда азыркы учурда, азыркы маалда күнүнө 4000-5000 жаран өтүүдө, кирип чыгуучу. Ошондой эле жеңил автоунаалар өтүп алат бул жерден. Жеңил унаалар күнүнө 150-200 чейин өтүүдө.